Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан тейленген аймактардагы жалпы маалыматтарды электрондук каттоого алууланууда. Санариптештирүүнүн алкагында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын аймактык тескөөчүлөрүнө ар бирине планшеттер берилип, аларга Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин кызматкерлери Ош шаарына келишип, планшеттерди туура пайдалануу, маалыматтарды электрондук киргизүү, аларды колдонуу боюнча тренерлер тарабынан окутуп үйрөтүүлөр жүргүзүлгөн. Имаратта чуратканда ар бир мисалы үчүн бир имараттын ичинде 5-6 сода сатып болушу мүмкүн, анда бир кафе болушу мүмкүн да. Бир эле имарат кылып түшүрөсүңөр аны. Ошол эле имараттын ичине сода саттар мисалы үчүн биринчи этажда жайгашкан болсо биринчи этажда түшүрөсүңөр, экинчи этажда жайгашса экинчи этажда түшүрөсүңөр. Ош шаардык ички иштер башкармалыгына берилген планшеттер аркылуу санариптештирүүнүн алкагында милициянын аймактык тескөөчүлөрү тарабынан тейленген административдик аймактык паспортту толтуруу иштери колго алынып, административдик аймактагы турак жайлар, батирлер, соода саттык түйүндөрү, мамлекеттик мекеме ишканалар, менчик болгон кичи жана чакан бизнес ишканалары, мамлекеттик кызматкерлер, жатаканалар, банялар, автотранспорт каражаттары, мал жандыктар, устаканалар, профилактикалык каттоодо турган атуулдар толугу менен киргизилип жатат. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тескемесинин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин буйрук тескемелеринин негизинде санариптештирүүнүн алкагында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын милициянын участкалык уполномоченныйларына бүгүнкү күндө ар бирине планшеттер берилди. Ал планшеттердин жардамы менен бүгүнкү күндө биз милициянын участкалык уполномоченныйлары тейлеген административдик аймакта электрондук паспортко үй бүлө мүчөсү жарандардын үй бүлө мүчөлөрү, турак жайлары, батирлер, соода түйүндөр, жатаканалар жана башка подучетный элементтер, ошолордун баарын электрондук паспортко киргизүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги буйруса санариптештирүүгө дагы бир орчундук кадам таштады. Мындан ары бул багытта дагы көп натыйжалуу иштер аткарыла берет.